Так, достор, жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Урматтуу биздин жалпы Алам Кабар каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, баарыңыздарга Ноокат шаарынан салам айтамын. Бүгүн буйруса 20 декабрь 2025 жыл. Бүгүн аптанын буйруса мына 6-күн болуп калды. Саат 13:56, бирден 56 мүнөт өттү. Алам Кабар каяка кетти дегендерге мен эми бир аз өзүмдү көрсөтө кетейин. Чыкпай койдуң го дегендер бир аз иштер менен ушундай болуп калды. Эми дагы сиздер менен кызматташтырабыз, сиздерге кызматыбызды кылабыз дегендейчи. Мен Ноокаттамын. Мына суроолор боюнча азыркы учурда баягы эт маселеси аябай актуалдуу болуп атыптыр. Ноокатта кандай деп башка жактан сурагандар бар. За границадан сурагандар дагы бар. Башка райондордон, башка областтардан. Анан мына ушул Ноокаттагы бүгүнкү эттин баасы, мал эти, кой эти кандай болуп атат? Бир билип берели. Ошол достор, чыгарылышты колдоп, лайктан басып коюңуздар. Мен азыр Сагынбек Алимбаев көчөсү, мына ушу базар көчө, билесиздер. Ушу көчөдө турам. Эски Калелин көчө, Мына алмакактар турат бул жерде, өртташтар. Сон. Бирок бүгүн эле мына ушундай, калган күндөрү бул жерде негизи соода кылган болбойт экен. Бүгүн банктар иштебегенине байланыштуу, астыда ошондой турат окшойт мен оюм боюнча. Эми азыр ошо базардын ичине кирели дагы бүгүнкү ошо Ноокаттагы эттин баасы, кой эти, мал эти кандай бир билип берип чыгайын. Так, мен мына жерде Ноокатта билесиздер, базар жазуу бар. Ошонун жанына келдим. Мынакей. Ноокат сагынгандар. Негизи биякта дагы эттер бар, бул жакта дагы бар. Негизи мына ушул жерде эле билейли. Анан чучуктар дагы бар экен. Чучуктардын баасы кандай? Негизи 650 сом боюнча эле экен. Мал эти, жылкы эти дагы 650. Ноокатта жылкы этиге бир аз басым негедир мурункуга чалыштырмалуу жакшыраак болуп калыптыр. 650ден. Анан мына суукта кой этиге дагы талап бир аз көбүрөөк болот экен. Кой этин дагы азыр баасын билип берейин. Бул жакта дагы эле 650 сом. 650 сом. Ассаламу алейкум. Ассалам. Жакшысыңыз? Өзүңүз бир тартсаң тартып коебуз. Эттердин арасында көрүнбөйт. Мына. Так, 650 сом боюнча эле мал эти. 650. Биякта дагы эле ошол. Так, бул жакта дагы бар экен баасы, эттер. Бул жерде баягы арала турган жер, жакшы билесиздер. 650. Бул жакта дагы эле 650. 650. Азыр эми баягы кой этин дагы билеличи, кой этине дагы негедир сурагандар көп да. Кой эти, балыктар болуп калчу эле, балыктар негедир жок. Эми биз кыргыз мына ушул эт менен жашайт экенбиз да. Эт көбүрөөк жейт экенбиз. Чучук дагы бар экен бuyakta, чучук. Чучук эмнеки бул? Малдыкпы? Тойдук. Тойдук. Жылкыныкы? Канчадан бул? 850 сом. 850 сом килограмм, 850 сомдон. Эт 650 боюнча эле? Эттин баасы 650 боюнча эле. 650 сом боюнча эт. Мен касым жөнөтөбүз менен 650 сом боюнча. Так, мына базардын ичине дагы кирели. Базардын ичинде да эми биякта мына көрпүрастар кой эти. Кой эти биякта. Мына. Ошондо кой эти. Ассаламу алейкум. Тақсыр кандайсыз? Кой эти кандай болуп атат? Тақсыр? Кой эти. Баасы. Ушуну жаман көп сурап атышат го. Бир ютубка тартып коелу. Бу. Кандайсыз?
Bağız qanchalar qo'yadi o? Bağız qanchalar? 700. 700. Bu negizi ошол жерлерде болот. 700. Анан кой этке негедир ошо талап көбөгөн дагы эртерээк сатылып кетет экен да. Негизи элечи мына ошо кышындасы. Негизи эртең менен келсеңиздер эттер аябай көп болот. Кой этичи. Себеп дегенде ошол күн суук, азыр минус жакшы эле. Qancha minus bo'ldi ekan? Hozir ko'raylik. Noqat. Tak. 3 va 5 ga cheyin ko'rsatayotgan. 5 ga cheyin ko'rsatayotgan. Chuchuq tumasini ko'rdingizlar, et bazı. Dostlar, chiqarishni qo'llaymiz, like-dan bosamiz. Keyingi chiqarishda ham neni tartayli. Ham ancha-muncha noqatga kelib turamiz, bir tartib turamiz. Бұл жақта дағылы мұна. Өтірастар ма? 650-ден. Жылғы әтім ал етті. Алып қойыз.